Өкмөт башчы өз оозунан ушу жогорку кеңештин жыйынында айткан сөзүн мен уктум, бирок ал күнкү жыйынга катышкан эмесмин, бирок муну бардыгыбызга маалым. Анткени өкмөт башчы өзү ушундай билдирүү таркатты жогорку кеңеш жыйынында. Бул эч кандай далилденбеген өкмөт башчынын өзүнүн чыгарган эле жомогу. Ал кимден укту же болбосо ага жаматтуу, кайрылыштуу укук коргоо органдары бардыгы биз баш тартабыз деп. Ал баш тарткан күндө дагы бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Бул мындай да өзгөчө абал киргизилген жерде өзгөчө абал жөнүндө мыйзам иштейт. Өзгөчө абал жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык өзгөчө абалда тартылган кызматтагылардын бардыгына өзгөчө эмгек акы төлөнүп берилүү ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Мындайча айтканда 3 айлык эмгек акы төлөнүп берилет. Алар тартылган. Анан мыйзам ар кандай иштебейт, мыйзам бардыгына бирдей иштейт. Ошо тартылган кызматтардын, маселен, Ички иштер министрлиги, Саламат сактоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, экономикалык кызматчы кызматы кайсыл ошо өзгөчө кырдаалдарды да кызматка тартылган кызматтарлардын бардыгына ошондой каралган. Бул мыйзамдын талабы. Өкмөт башчынын айткан талабы бул мыйзамга карама каршы келет. Ал эми жанагы баш тартты деп атпайбы? Мен ошого ишенгим келбей турат. Бажы кызматындагылар ошол эмгек акыдан баш тартты десе мен жарым-жартылай ишенишим мүмкүн болчу. Салык кызматындагылар баш тартты десе мен анча-мынча ишенишим керек. Бирок милициялар баш тартты дегенге мен таптакыр ишенгим келбей турат. Эмне үчүн? Анткени милиция кызматкерлерин биз айлык баяндаларын билебиз. Алардын башчылары, жетекчилери жогору жактын көрсөтмөсү менен ушундай баш ийкеп кана койгону болбосо, катардагы милициялар бул эмгек акыдан баш тартпайт. Эмнеге баш тартат? Алар баш тарткан күндө дагы мыйзам бузган болуп эсептелет. Алар ошол эмгек акыны алыш керек. Маңдай тери менен алган эмгек акыны алыш керек дагы, анан кийин кайра тапшырыш керек. Мен будан баш тартамын, өкмөт кыйналып атканда мен өзүмдүн салымды кошом деп берсе, бул анда мыйзамдуу болот. Анан жок, алар баш тартты деп турулардан кийин алардын акчасын кесип койгон, бул уурулук болот. Бул кылмыш болот. Мындайда мен буга чейин жанагы ак халатчандардын адвокаты боло коем деп аябай эле каралоо компаниясында тушуп калдым. Эми азыр кызыл шапка чендерге болушту деп дагы кызыл чекке кырылышабыз да. Бирок мен айтып коеюн да, мындайдан кийин эгер Кашкар Астаканович Ички иштер министри катары өзүнүн кол алдында иштеген милиция кызматкерлерин бүгүн ушундай оор кырдаалда колдоп кое албаса, эртең бир да кызматкер аны коргобойт. Бул чындык. Анткени ал өзү кызыктар болуш керек. Анткени анын ар бир кызматкердин артында анын семьясы бар. Ошо ар бир милиция кызматкердин артында анын бийликке болгон ишеними бар. Анан ошол ишенимден ажыратып, анан алардын таманакы маңдай теринен ажыраткан бул кылмыш да. Эмне үчүн күнү түнү иштеп, медиктер алат, чекистер алат дагы милициялар албайт. Эң биринчи соккуну милициялар көрдү да. Чалынан баштап кыздарга чейин милицияларды сөгүп, жакка чап фуражкасын ыргытып аткан биз бардык, көрбөдүк, күбө болбодукпу? Ал эле тургай, мына мени тааныган милиция кызматкерлеринин бардыгы келип айтышып атат. Ырыскелчилик ушул туура эмес да. Биз баш тартты деп өкмөт баш айтып атат. Биз качан баш тарттык? Ким баш тартыптыр? Биз үйгө кире албай калдык дейт. Ошол аялдар сайкырып баштады дейт. Абылгазиевке тийип алгыла деп. Келбей койгула деп. Ошого чейин барып атат дейт. Анан ушундай 2 айга жак чукул иштеп үй бетин көрбөй иштеген кызматкерлерди мынтип талаага таштап койгон бул мамлекеттик саясат эмес. Бул чын-чынына келгенде баягы ачиттин артын сугут жалайт деген саясат. Ошол коронавирус менен каршы күрөшкө чет өлкөлүк уюмдар, эл аралык уюмдар тарабынан канча деген акчалар келди. Алардын баарын ошого берилиш керек да, максаттуу түрдө ошого жумшалыш керек болчу. Анан ушул жерге келгенде дагы саясат чыгарып атканы бул туура эмес. Эгерде милиция кызматкерлерин мажбурлап түрдө, азыр мен угатам, 8 сааттык гана табел толтуруп, калган күндөрүнкүн эс алдык деп айткыла, 15 күнүңөргө төлөйбүз, постто турган 15 күн офицер баска жаттыңар ага төлөбөйбүз, сага 1,5 ставка, сага
постко турбасы 2 ставка деген болбойт. Бул мыйзам бардыгына бирдей жайытылат. Мыйзам бир адамга жарым-жартылай, бир адамга толук, бир адамга аз гана иштейт деген норма жок. Мыйзам бардыгына бирдей иштейт. Эгер мыйзамды буза турган болсо, анда өкмөт башчынын үстүнөн мен башкы прокуратура караштырам, аны кылмыш жоопкерчиликке тартуу боюнча. Мына бул мыйзамдын талабы болуп эсептелет. Анан азыркы учурда экономикалык абал өлкөнүкү аябай эле оор болуп турат, бул жалпыга маалым. Анан ушундай шартта жогорку кеңешке мыйзам киргизилип жатат. Акча алмаштыруу жайларын жабуу боюнча мыйзам киргизилип жатат да, ушул туурабы? Кандай карайсыз? Деги эле ушул жанагы айтып коет го, бечелге жетелдик эрегине депчи, мен таң калам да кээ бир кесиптештеримчи жогорку кеңештин өзүнө, жалпы эле жогорку кеңештин дарегине, депутаттарга калк тарабына, карапайым эл тарабынан сын пикирлер күчүп аткан кезде ушундай элге каршы саясатты же болбосо элге каршы мыйзамдарды жазыштын канчалык кажети бар эле мен түшүнбөй турам. Мунун баардыгы айнамкер эле кызыкчылык. Бул менин жеке пикиримде акча алмаштыруу жайларын жоюу жөнүндөгү мыйзам долбоору бул жойгондо алар жоюлуп кетпейт да, алардын иши башка бирөөгө өткөрүп берилет да. Маселен, акча алмаштыруу жайларынын баардыгын кыскартып жоюп жибергенде алардын буга чейин аткарып келген жумуштарын коммерциялык банктар алат. Коммерциялык банктар ошолордун пайдасын тартып алат. Мындайча айтканда бул рейдерлик эле саясат да. Мамлекеттик рейдерлик саясат. Акча алмаштыруу жайлары мен билгенден булар жылына өкмөткө же болбосо бюджетке 100 миллион сомдун тегерегинде пайда алып келет. 90 миллион сомдун тегерегинде алар патентке төлөй турган болсо 450ден ашык 500ге жакын акча алмаштыруу жайлары бар. Ошолордун патенттери, анан алардын соцфондко төлөмдөрү 10 миллиондон ашат. Жалпысынан 100 миллион сом. Эгер ушул мыйзамга жогорку кеңештин депутаттары демилген мыйзамга өкмөт оң корутунду бере турган болсо, анда өкмөт отставкага кетириш керек. Анткени бул өкмөт өзүнүн түшө турган 100 миллион сомунун коммерциялык банктарга бергенге макул болуп калат да. Бул деген көз көрүнө эле рейдерлик саясат. Муну жанагы менчик жанагы коммерциялык банктар эле алып атат. Анан бул экинчиден бул элге каршы саясат. Анткени элдер ошол жанагы акча алмаштыруу жайларынан барып акчасын алмаштыра турган болсо, акча алмаштыруу жайлары алардан ашып кетсе бир тыйынга гана отурушат, 20-10 тыйын менен иштешет да. Ал эми коммерциялык банктарга өткөндө алар 1 сом кылышат. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы ошол банктар алмаштырасың. Адамдардын мындайча айтканда бөгөт коюп атпайбы? Тандап алуубузда. Бул мен бул мыйзамдын карама каршы добуш берем. Бул кесиптештеримди чакырат болчу. Буну колдой турган нерсе эмес. Бул бирөөлөрдүн хоббиси, бирөөлөрдүн лоббиси. Башка эч нерсе жок. Бул